Тээ алыста, ураган жардын түбүндө, колуна качанкы бир аттын куу башын коюп алып, сенин тулпарлыгыңды ким билет, менин сынчылыгымды ким билет деп күңгүрөнүп бир абышка отурат. Бул терең ойго батып отурган абышка Толубай сынчы эле. Адамдын ою 4 касиетти камтып турат. Биринчи касиет ойдун кубаты зор, болбосту болтурчу ой. Экинчи касиет өзгөртүү касиети. Бул ойдун кубаты менен, демдин күчү менен касиеттин алкагында айланага өзгөртүү киргизүү. Мисалы, катуу шамал, борон, куюн, жаан, туман, мелтиреген тынчтык жана башка. Үчүнчү касиет жашоону ой менен өзгөртүү. Төртүнчү касиет мезгилге таасир берүү, убакытка ээ болуу. Өлчөлүү мезгилди токтотуп, же улап кетүү башка өлчөм болуп калат, өз үчүн токтотуп, көп нерсеге үлгүрүп калат. Ой жүгүртүү бул адамдын көңүлүндөгү илктөөсүз келген багыттуу ой тизмеги, каалоо тилеги. Ой толгоо бул кубаттуу күчкө ээ болгон, алгылыктуу иш-чараларды көздөгөн, изилдөөнүн негизинде жыйынтык кылган, чечимге жеткен, көрсөтмө бере алган, көңүлгө жаккан ой түзүм. Сен өзүңдүн ойлогон ойлоруңдун эмне себептен жана эмне үчүн кай жактан келип жатканын билгиниң. Ички дүйнөңдү тазала жана өзүң жөнүндө, өзүңдүн ички дүйнөңдө таза сакталышы жөнүндө ойлон. Кудайдан гана ырайым жардам күткүнүң. Мен эртең менен эмне кылам дегениңде, силерге эң биринчи мен эртең тазалыкты сактайын, туурада болоюн, көркөмдүктү баалайын деген ой дароо келип турса, бул силерге чоң жеңиш. Асыл тилек ой санаа кабыл болсун, бийик тилек ой санаа кабыл болсун, жакшы тилек ой санаа кабыл болсун.